Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бүгін парламентаризм күні белгіленді. Бұл дата бойынша чечим 15 жылдың июнында Жогорку Кеңештин 2 комитетінің біргелешкен жиынында кабыл алынған. Анын алдында парламентаризм күні 25 март болсын деп парламент атайын токтом да чыгарган. Анткени жаңы түзүлгөн Кара Кыргыз АССРнин Жогорку Кеңештин биринчи жыйыны 25 жылдың 25 мартында болгон. Мындан 5 жыл мурда 19 июнда өткөн талкууда ага чакырылган илимпоздор Жогорку Кеңештин ал токтомун колдогон. Бирок профессор Зайындин Курманов тарыхый маалыматтарды ортого салып, 1925 жылга чейин эле Кыргыз жергесинде парламенттик тажрыйба болгонун далилдеген. Мисалга 22 жылдын 4 июнунда ал кезде пайда болуп калган жергиликтүү кеңештердин уюштуруучу курултайы чакырылган. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра түптөгөн Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков же Ишаналы Арабаев сыяктуу саясатчылар абдан көп уюштуруу иштерин жүргүзүп, ал курултайга бардык аймактардан 425 делегат келген. Курултайда Кыргыз Тоолу облусун түзүү тууралуу чечим кабыл алынган, бирок Сталиндин түзмө-түз кийлигишүүсү менен ал облус Москвадагы жогорку бийлик тарабынан таанылган эмес. Пишпекте өткөн курултайды жамандап, анын уюштуруучуларын улутчул деп мүнөздөгөн катты Москвага Кудайкулов Бабахановдун тобу жазган. Жана Абдыкерим Сыдыков Ташкентке иштөөгө жиберилип, Иманалы Айдарбеков болсо Токмок шаарына жумушка которулган. Бирок идея жоголгон эмес. Жана ал кезде Москвада иштеген Жусуп Абдрахмановдун аракеттери менен 24-жылдын октябрында автономиялык облус пайда болгон. 22 жыл чакырылган курултай таза элдик демилге болгон. Жана ал кезде Москвадан көрсөтмө күтүп отурбастан өз алынча саясат жүргүзө ала турган адамдар бар экенин көрсөткөн. Ошондой эле эгемен маанай Горбачевдун кайра курулуусу учурунда жана андан кийин 90-жылдын жылы шайланган легендарлуу парламент менен андан кийинки Жогорку Кеңештин 1-2 чакырылыштарында да болгон. Адахан Мадумаров бир айттылы. Ал Жогорку Кеңештин 1-чыгарылышында депутат болгондо ар бир чыгып сүйлөгөн сөзүнө кылдат даярданчумун деп. Анткени жанында Масалиев, Усубалиев, Муралиев сыяктуу адамдар олтурган. Азыр эч ким антип даярданбайт. Ким каалаганын каалагандай сүйлөй берет. Эч кандай жакшылыктуу дискуссия же дебатта болбойт. Ни дискуссия, ни дебат. Ал кездеги парламент күчтүү болгондуктан жогорку бийлик улам жаңы референдум уюштура коюп, конституцияны бир нече жолу өзгөртүп, Жогорку Кеңешти бир топ алсыздандырды. Жана азыркы парламентке ошол кездегидей саясатчылар же коомдук ишмерлер келбестен негизинен акчалуулар гана шайлана баштады. Жана 25-30 жыл ичинде шайлоочулар дагы өзгөрүп, ошол кездегидей жоопкерчиликтүү болбой калды. Для этого нужно, чтобы гражданин наш Ал үчүн ар бир кыргыз жаранын жоопкерчиликтүү болууга тийиш. Ал өз үй бүлөсү, балдары, тарых, дегеле мекени алдында жоопкерчиликти сезиш керек. Андай болбогондо баарын Акаевке, Бакиевке, башкаларга шылтай берүү мүмкүн. Бирок ошолорду бийликке ким алып келди эле? Шайлоочулар добуш берип, алып келип жатпайбы такай? Ни при чем. А кто их к власти-то приводит регулярно? Ошол 100 жыл мурда жаңы Кыргыз мамлекетин түптөгөн же мындан 30 жыл мурда легендарлуу парламентте отургандар азыркы шартта депутат болуп шайлана албай калмак. Алар жетектеген партиялар, эгер андай партиялар болсо, азыркы 7%-дык босогодон да ашып өтө албайт болчу. Анткени андан бери саясатчылар же бийлик гана эмес, саясат өзү дагы жана аны менен кошо жарандык коом дагы бузулуп бүттү. Мамлекеттүүлүк азыр коомдун бардык катмарларын, мамлекетти түзгөн бардык институттарды өнүктүрүүнүн ордуна негизинен өкүмчүлдүк сапат менен күч түзүмдөрүн күчтөнтүү аркылуу өсүп бараткандай. Мамлекет тууралуу ою барлар болсо, азыр мындай маселелерди тар чөйрөдө гана талкуулап калды. Анткени канча сөз айтылып, канча талкуу болсо дагы бийлик баары бир билгенин кыла бергендей. 100 же 30 жыл мурдагыдай дух азыр коомдо жокко эсе. Кеп ошондо саламат калыңыздар.